Жана Алла Таалам баарыбызга кең ырыскы берсин. Жараткан Алла Таала эч кимге кор, эч кимге зар кылбасын, берекелүү, адалдан ырыскы берсин. Бардык оорулардан Алла Таалам баарыбызга шифа берсин. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бул дүйнөнү өзүн таанытыш үчүн жараткан. Адамдарды ахиретке даярданыш үчүн жараткан. Адамдардын кажеттерин бүтүрүүчү дагы өзү, сыноолорду, кыйынчылыктарды алып келүүчү дагы, кетирүүчү дагы өзү. Анын каалоосуз эч нерсе болгон эмес, болбойт дагы. Ма асаба мин мусибатин илля би иднилlah. Кандай гана мусибат, кайгы жетпесин, ал Алла Тааланын изини, уруксаты менен келет. Алланын каалоосу менен болот. Ва ма бикум мин ни'матин фаминаллах. Кандай гана силерге немат жетпесин, жакшылык жетпесин, ал дагы Алла Тааланын тарабынан келет. Куллу мин индилlah. Баары, жакшылык дагы, жамандык дагы Алла Тааланын тарабынан. Албетте, жакшылык менен жамандыктын бир аз эрежеси бар. Ма асаба мин хасанатин фаминаллах, ва ма асаба мин сайятин фамин нафсик. Ва ма асаба мин хасанатин фаминаллах. Кандай гана жакшылык жетсе, ал түздөн түз Алла Тааладан. Ва ма асаба мин сайятин фамин нафсик. Демек, кандай гана жамандык жете турган болсо, ол Алла Тааладан, бирок сен нафсиң аркылуу дейт. Демек, Алла Субханаху ва Таала баарыбызды бу дүйнөгө утурумдук, түбөлүктүү ахиретке даярдануу, сыноо үчүн жана ибадат үчүн жаратканын эстен чыгарбайын. Ибадаттар үч түрлүү болот. Дене менен, мал мүлк менен, же дене, мал мүлк экөө аралашып. Дене менен болгон ибадат, азыр намаз окудук, бул дене менен болгон ибадат. Буга акча кетпейт. Кудай кааласа, иншалла, мына жакын арада Рамазан айы келатат, орозону тутабыз. Бул дагы дененин ибадаты. Зекет, кайрымдуулук, бул малдын ибадаты. Ал-ибадаты малия, мал менен болгон ибадат. Инсан дене менен болгон ибадат менен дагы Аллага жакындайт. Ахиретин курат. Мал менен болгон ибадат менен дагы Аллага жакындайт. Ахиретин курат. Ал эми ажылык болсо, дене менен дагы, мал менен да. Экөө менен тең аткарыла турган амал бул, ажылык. Денен өзү менен эле эмес. Ал жерге мал мүлк дагы керек. Мал мүлктүн өзү эле эмес, ал жерге дене дагы керек. Жалпысынан алганда, Имам Газали рахматулла алей ибадат 10 түр деп айткан. Намаз, фарыз намаздар, каза намаздар, назыр кылган намаздар, важип намаздар, сүннөт намаздар, нафил намаздар, бардык намаздын түрү. Ибадат. Орозолордун түрү. Нафил орозолор 1-4 күнү, 13, 14, 15, 10 Мухаррам, Ашура, 15 Шаабан, Рамазан айдагы, кээде назыр кылган болсо, каза орозо болсо, орозо, бардык түр ибадат. Зекет, үшүр, садака, белек, жардам, бул дагы ибадат. Ажылык, умра, бул дагы ибадат. Кур'ан окуу ибадат. Дуа кылуу ибадат. Зикир кылуу ибадат. Адалдан ырыскы издегендик дагы ибадат. Адалдан ырыскы издеген ибадат. Адал кесип ибадат. Кандай арам кесип кылса күнөө жазылгандай эле, адал кесип кылса буга сооп жазылат. Ар бир нерсени сүннөткө ылайыктуу аткаруу ибадат. Жана
жакшылыкка чакырып, жамантан кайтарууну дагы ибадат деп айткан. Ибадат үчүн жаралдык, кулчулдук үчүн жаралдык. Эң биринчи Алла Таалам кабырда да кулчулдукту сурайт. Ошон үчүн тугандар, ибадат кылып калайлы. Кайсы максатты Алла Таалам жараткан болсо, ошол максатты аткарайлы, ошол буйрукту аткарайлы. Ал ибадат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мираж кечесинде Алла Таалага жолукканга барганда эң биринчи ушу сөздү айткан эле: «Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату». Тил менен болгон ибадаттардын баары, Алла саңа таандык, сен үчүн. Тил менен канча ибадат кылсаңыз, чын сүйлөсөңүз, Куран окусаңыз, зикир кылсаңыз, калиматун таййиба, садака, жакшы сөз айтсаңыз, садаканы соо, тил менен болгон ибадат, саламдашу бардыгы Алла үчүн. Вас-салават, дене менен болгон ибадаттар. Ват-таййибат, адал мал менен болгон ибадаттар. Адал мал, мүлк менен, акча менен болгон ибадаттардын бардыгы Алла Таала үчүн.